железная леди дегенден корком. Өзүңүз менен сыймыктанган учур болдубу? Болду. Мен мындан ашамын, мен кыйынмын деген ошентип өзүм жөнүндө айтып баштадым. Өзүңө келиш үчүн ошончолук дагы алыс жолду жүрөсүң. Кыздарыңыздын тагдыры сиздикине окшош болуп калбайбы деген ойлонуп көрдүңүз беле бул жаатында? Болгон аракетимди кетиргем аны бактылуу кылыш үчүн. Ийгиликтин артынан ийгиликке жетиш баштадым. Күйөөмө жага турган аял образда сакталып калгым келчү экен. Кандай жашка келбесең дагы мындай баланста жүрүшүң керек да. Айткан сөздөрүмдүн баардыгынан жакшыларын өзүңөргө сиңирип аласыңарго деп ойлойм. Саламатсыздар урматтуу көрүүчүм, сиздер Айзат Болотбек кызы YouTube каналын көрүп жатасыздар. Бүгүн менин жанымда мода дүйнөсүндө ийгилик жараткан дизайнер десек болот, ишкер айым Байра Толгонай отурат. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык. Сизден көптөн бери багы жолугалы деп сизге жазып жүрдүм эле, убакыт сааты бүгүн буйруптур. Абдан кубанычтамын. Бир чет толкунданып турам азыр интервьюнун алдында. Бүгүн ийгилик жөнүндө жана ошондой эле максатын сатпаган, кыялынан баш тартпаган айым Байра Толгонай жөнүндө сөз кылалы деп турамын. Эгер уруксат этсеңиз, алгачкы суроом ушул баягы кыргыздын канына сиңип калган келин кайын журт деген маселе сиздин башыңыздан дагы өткөн экен. Анан ошол нерселердин баары таасир этип мына бүгүнкү ийгилигиңиз жаралып турабы? Ооба, албетте, жашоомдо болгон окуялар деп коеюн, ошонун баардыгы таасир эткен. Ошон үчүн кандай Толгонайды таанысаңыз, ошондой айыммын азыр. Ошон үчүн өзүмдүн жашоомо, турмушума ыраазымын. Сиздин берген маегиңизде ушул бир 13 жыл ушул турмушта жашаптырсыз, бирок ушул кайын журттун бир басымына кабылыптырсыз да. Бул эмне себептен деп ойлойсуз? Балким сиздин жолдошуңуздун апасы ошол жолдош тандаган айымды жактырбаган үчүнбү, же болбосо өзүн ушунчалык сүйгөн айым болгонбу? Мындай да, чынын айтсам, мени аябай эле жактырып, мени биз турмуш курганга чейин эле таануучу да, анан кийин аябай жактырчу. Келин болсо экен, биз ушу Толгонай менин эле уулума берип эле койгула, бизге келин кылып деп, ошондой эле болгон. Тескерисинче мындай. Анан билбейм эмнеге кичине андан кийин турмушубуз кичине тил табышпай калдык. Кичине ал балким менден башка нерселерди күткөндүр. Мен андан башка нерселерди күткөнмүн балким. Анан андан болбосо дагы күйөөмдөн башка нерселерди мен күткөм. Анан балким менин кыялдарым, баскан турганым кичине жакпай баштаган, билбейм. Башынан өзү мен ойлойм, той болуп атканда, той учурунда ага чейин баарды жакшы ой менен баштайт, мындай жолго түшөт. Бирок ар кимдин орусча айтканда ожиданияси ар кандай болот экен да. Анан ожидание, реальность туура келбегенде, дал келбей калганда ошондой түшүнбөстүктөр пайда болот го деп ойлойм. Бонус. Бул супер фишка. Байланышын колдонобуз. Бонус алабыз. Кофе ичебиз. Бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз. Бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз. Бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз. Же телефондун балансына которобуз. Бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Анан мындай да, мисалы бир адам бул жашоодо ар кандай ролдорду ойнойт. Эгер мен мисалы келин катары ага жакпасам, балким башка ролдо мен
окуу жайында мисалы аябай жакшы окуучу болчумун, же болсо ал мага кайнене катары мындай катуу айымдай көрүнгөн болсо, балким башка бирөөлөр менен башкача сүйлөшөттүр. Анан ошон үчүн бир жагынан эле кишини сынаган болбойт, ал жөнүндө портрет түзгөн болбойт. Ошондуктан мен эч ким жөнүндө баа коюп айткым келбейт. Мен деле келечекте кандай кайнене болом, аны да билбейм. Бирок ошо эч ким бул дүйнөдө атайын жамандык кылбайт. Эң негизгиси, мен ойлойм, ар бирөө бактылуу болгусу келет. Менин кайненем өзүнүн бактысы жөнүндө ойлоп жүргөн. Мен өзүмдүн бактылуулугум жөнүндө ойлоп жүргөм. Менин көз карашым боюнча менин жашоо турмушум башкача болуш керек болчу. Анын оюнда биздин турмушубуз анын кандай бир элестеткениндей болуш керек болчу да. Ошо. Анан тереңирээк эгер ойлонсок, ар кандай окуялар киришип кеткенде, биздин мисалы мындай деп дагы айтсам болот, эң негизгиси бул жолдошум экөөбүздүн ортобузда болбогон түшүнбөстүк экен. Эгер аял күйөө, жубайлар бири-бири менен сөз табышып, чогуу ортого маселелерди коюп, план коюп жашаса, ачык сүйлөшкөнү билсе, сен кайнжуртуң менен, менин ата энем менен кандай мамиледе болосуң, анда мен кандай мамиледе болом деп чогуу майрамдарга кантип барабыз, кимге кандай белек кылабыз, кандай катышабыз, ошонун баардыгын ачык сүйлөшсө, мисалы, ошондо ата энелер макул болуп калат. Эң негизгиси ошо жаштардын ортосунда бакытталай болуш керек да. Бири-бирин колдоп түшүнүш керек. Ооба. Ошондой деп ойлойм. Эң биринчиси ошо. Мен ойлойм, эгер биз күйөөм экөөбүз башынан эле жаш болгонубузга карабастан мындай улуулардай эле ой жүгүртүп, мындай өзүбүздү позиционирование дегендей ошондой бир образга келтирип, ошондой жашасак, анда баардыгы эле туура болмок. Биздин коомчулукта ошол эң негизги проблема деп ойлойм. Анан мындай экен да, дагы менин күйөөм, мисалы, биз ал экөөбүз үйлөнгөнгө чейин мынтип айтып калчу да, менин чоң апам 105 жашка чыгып атат, ал ошо күйөөм айтып калчу экен да, мен бул дүйнөдөн кеткенге чейин сен үйлөнгөнүңдү көрүп калсам жакшы болот эле, келинимди көрүп калсам жакшы болот эле деп. Анан ошого шашып үйлөнгүсү келген. Анан үй бүлөсүндө жалгыз уул болчу. Ошого дагы баардыгы мындай көңүл буруп турчу, качан үйлөнөт деп. Анан ошо да мээсине куйгула берген болуш керек. Өзү даяр болбосо дагычы бул жеке ушундай жашоого, ушундай үй бүлөлүк жашоого даяр болбосо дагы ушундойлорду угуп атып, үйлөнүш керек го деп эле анан шашып үйлөнүп алганбыз деп ойлоймун да. Бул учурда сиз айтыптырсыз буга чейин интервьюларда, жолдошум экөөбүз бири-бирибизди жакшы көрүп эле үйлөнгөнбүз депчи, мындай жакшы мамиледе болуп эле, бирок жаш үйлөнүп турсуздар, 18, сиз 18 жашыңызда экенсиз. Анан жолдошуңуз сизге эмне үчүн кандайдыр бир маселелерди чечүүдө мындай кеп кеңеш кылган эмес, балким апасынан коркконбу, же болбосо баягы
турмуш кургандан кийин сизди башкача толгоной деп элестетип анан ошондой бир көйгөйлөр жаралганбы? Ооба, биз сүйүп бири-бирибизди жактырып, экөөбүз макул болуп бири-бирибизге ошентип үйлөнгөнбүз. Эч ким бизди кыйнаган эмес. Анан бири-бирибизди билчүбүз. Бирок балким аягына чейин бири-бирибизди тааныбачубуз. Баары бир биз 1,5 жылдай сүйлөшүп жүргөнбүз. Бирок бизге ошол жетишпептир да. Биринчиден биз жаш болгон үчүн окшойт. Билбейм. Албетте бул жашоодо, бул дүйнөдө ар кандай турмуштар бар. Бир үйлөнүп деле жашоо куруп кеткендер, бирок анан бактылуу, биз деле бактылуу деп ойлочубуз, бактылуу жүрөбүз го депчи, бактылуу болуп жүрөбүз деп. Биз мисалы ата-энебизден бөлүнүп жашагандан кийин дагы анын мага болгон талаптары өзүнүн ички дүйнөсүнүн өзүнө керектүү болгондуктан эмес, ошо энесинин менин балдарымдын чоң апасынын сөздөрү, оюнан чыккан сөздөрдү мага айтчу да. Мисалы, ал жумуштан кечинде кеч келчү, ага карабастан мага айтчу да, кечки 6-да, саат 6-да тамак даяр болуп калыш керек деп. 4 кичинекей балдарым бар. Өзүм дагы жумушумду баштап койгом, кээрде кармалып калганга мындай муктаждыктар болуп калган учурлар да болгон. Бирок айтчу да, саат 6-да тамак даяр болсун. Бул илгери эле мен мисалы бир балам бар кезде ата-энебиз менен жашап жүргөндө ошондой сөздөрдү укчумун да. Анан биз күйөөм экөөбүз бөлүнүп кеткенден кийин дагы 4 кичинекей балам бар болсо дагы ошентип айтчу, өзү кеч келчү. Мен деле макул болмокмун үйдө отура бергеничи, бактылуу болуп, мисалы салондорго барып, балдарды карап, балдар менен ар кандай эс алууларга чыгып, ошентип деле балким жүрө бермекмин. Бирок андай шарттар деле болгон жок да биздин жашоодо. Биз экөөбүз эч жакка чыкпачубуз. Эгер мага көбүрөөк көңүл буруп, ошо менин ички дүйнөмө толгонай деп мындай жүр экөөбүз бир свидание кылып коелук депчи бири-бирибизге. Ошондой жок дегенде ошо 13 жылдын ичинде жок дегенде бир жолу болсо мен эрип мындан да жумшак болуп, балким башка адам болмокмун. Андай болгон эмес. Анан ошондуктан мен жолдошумду карачумун, карап туруп мындай өз менен алик болуп жүрсө, достору менен ар кайсы жака барса, эс алса, анда мен ойлоп калчумун. Анда мен өзүмдү өзүм мындай кандай десем, орусча айтканда развлекать должна, элге чыгышым керек экен деп. Аял катары демек көңүл буруу болгон эмес дейсиз да, толгонайчы. Жолдошуңуз тарабынан. Балким аракет кылчу, мындай дагы мындай болот экен да. Язык любви деп коет го орусча. Сүйүүнүн тили. Сүйүүнүн тили. Мен үчүн сүйүү бул деген чогуу убакыт, чогуу өткөрүү. Бул чогуу убакыт өткөрүү, чогуу бир нерселерди изилдеп, ал өнүксө, мен дагы аны менен чогуу өнүгүп, мен бир нерсени көрсөм, аны менен сүйлөшүп, бөлүшүп, чогуу ушу жыргалдын баарын бөлүшүп, ошондой болуу бул мен үчүн сүйүү деп ойлочумун да. Ошондой болчу. Ан үчүн мындай болчу экен да, акча табуу, акча берүү, мисалы кымбат баалуу кийим сатып ал, же болсо мына сага аябай кымбат баалуу, аябай сүйкүмдүү, аябай сонун букет, гүлдөр деп ошондой белек кылып коюу, бирок андан тышкары башка эчтеке жок да. Жан дүйнөңүз менен ошол адам менен эсептешип,
бир нерсени талкуулап, мындай жөн эле ооба талкуулап бир нерселерди мындай дос болуу да. Дос болуу бул мен үчүн эң негизги болчу. Негизги. Ошо, бирок ал үчүн үйгө акча таап келсем эле болду ошол эле экен деген маани болчу да. Ошондой болгондо дагы өтө бай жашап кеткен жокпуз да, мисалы да. Ошондой болсо дагы өтө бай мен ар кандай психологдорго, коучтарга барып, балким мен дагы ар кандай трансформациядан өтүп, балким мен дагы анын ошо сүйүү тилин табып, аны айтат го, эгер күйөөңө жол мындай табайын десең, мындай техника менен сүйлө, мындай кыл, тигиндей кыл депчи. Балким мен деле ушуну кылмакмын, бирок башында чын ишенесизби, китептерди сатып алып делечи, как женщине угодить мужчине деген ошондой китептерди окуучумун. Ошондой болчу. Анан кийин мен түшүндүм, кечке чейин эле мындай сиз аракет кыла бергениңизди. Аракет кыла берген болбойт экен да, мындай жеңил болуш керек. Жашоо, турмуш бул маектешүү, бири-бириңе күлүп, бири-бириң менен күлүшүп, юмор кошуп жашооңо, жылмаюу, ошол мындай аябай жашоо бакыт да, ошол деп ойлоймун. Биз мисалы сүйлөшө элек десек эле, анын пикири башка болчу, меники башка болчу. Анан мен ага өзүмдүн оюмду жеткирейин десем, ал мени кагып салчу. Мен тарынып ыйлайын деп араң өзүмдү кармачумун. Ушундай да учурлар болуп калчу да. Анан кийин дагы кечке ойлоп жүрдүм, менин күнөөм окшойт. Мен башкача туура эмес аялмын го, анда мен туура эмес мамиле кылып атам го, бул мен туура эмесмин деп ойлочумун да. Ошон үчүн ажырашкандан кийин дагы аябай кечке кыйналып жүргөм, өзүмдү күнөп жүргөн болчумун да, балки мен күнөөлүүмүн деп. Бирок андай эмес экен. Башынан эле кандай башталса, бу биринчи ай, экинчи ай, жарым жыл, бир жыл жашооңор кандай болсо, андан кийин өмүр бою ошондой болот. Өзгөрүлбөйт адам. Балким жолдошуңуз сүйүүнү ошондой эле түшүнгөндүр, Толгон эже. Мына ошондой ача таап келсем, үй бүлөмдү кантип ошо айтып атпайынбы, анын сүйүү тили ошондой экен да. Анан кийин ошондуктан мен аны жакшы көрөм дагы эле, адам катары, балдарымдын атасы, аябай жакшы адам. Өзүмдү дагы күндөн күн өткөн сайын изилдеймин да. Мен чынын айтсам, мына дагы эле өзүмө жаккан кишини жолуга элекмин, мындай турмуш курганычы. Дагы ойлойм да, мындай албетте кааласам эртеси күнү эле турмуш куруп, аны менен ажырашып, кайра башка күйөө тийип, дагы ажырашып ошентип жүрө бермекмин балким. Бирок мен азыр дагы эле өзүмдү изилдейин деп атам да. Ал деле изилденет, мындай вывод кылат, чечимдерди чыгарат. Ар бирибиз эч ким идеалдуу эмес да, мен деле идеалдуу эмесмин. Менин деле күнөөм бар. Мен жаш болуп, балким мага ошо жашоодо сигналдар болгондо, Толгон ай, сен кыйыныраак бол, күчтүүрөөк бол деген балким сигналдар болгон. Мен кичине аракет кылып, анан токтоп калчумун балким. Ошондой да болушу мүмкүн. Толгон эже, биздин бул интервьюбуз багы бир аз эле үй бүлөдө мындай кыйынчылыктарбы, айтор пикир келишпестик болсо эле ажырашып кеткиле деген чакырык эмес, албетте. Ошо. Бирок сиз деле ошол эң негизгиси ушул. Бул чакырык эмес, мындай турмушуңарда ба жолдошуңар жакпай калса, же кайын журтуңар менен маселе болсо ажырашып кеткиле айымдар деген чакырык эмес. Сиздер деле ошол, сиз деле 13 жыл аралыгында аябай аракет кылып, ошо 13 жыл чогуу жашадыңыз да, аракет кылдыңыз да. Анан ошонун жыйынтыгы болбогон үчүн, көкүрөгүңүз бош болуп, жан дүйнөңүз ооруган үчүн анан ошол ажырашуу кадамына барсаңыз керек. Көп факторлор болгон да, баардыгы чогулуп, анан кийин бир ушундай чечимге келгем. Анан дагы мен ойлойм, эч бир айым
мындай аял жөндөн жөн эле төрө бербейт да. Эми бар ооба төрө бергендерчи түшүнбөй эле. Бирок мындай сүйүү менен эч кандай бир айым күйөөңө макул болуп, ооба үйдө отурайын, балдар төрөйүн, үйдө оокатты кылайын деген жөн эле айым андай чечимге келбейт. Ал күйөөсүнө ишенген, күйөөсүнө өзүн толугу менен берген айым ошондой чечим алып балдарды төрөп берет. Анан кийин ошондой кылып аткандан кийин кандай эмне үчүн ойлош керек? Бул бир күнү таштап кетет, бул бир күнү башка жакты карап же болсо мени жаман көрөт деп. Күйөө антип ойлобош керек. Аял бул жубайың, бул чындап эле бул сенин аманатың дегендей азыр көп угам, азыр аябай түшүнөм ошону. Анан кийин менин деле мисалы аябай университетте дагы, мектепте дагы жакшы окуган болсом дагычы, менин ата энем, өзгөчө атам мага көп айтчу да, кызым, сен министр болосуң го, кызым, сен аябай мындай профессор болосуң го, диссертациялар жазасың го, сен аябай акылдуу кызсың, аябай аракетчил кызсың деп мага атам көп айтчу. Анан атамдын сөзү мага аябай ыйык болчу да. Анан кийин ошо атамдын айткандарын деле кыйгым келген эмес да. Атамдын мага болгон үмүтүн актансам экен деген оюм бар болчу. Бирок күйөөгө тийгенден кийин мен толугу менен күйөөмдү эле карап калгам. Күйөөмдүн көңүлүн карап калгам. Күйөөмдүн каалоосун карап калгам. Атамдын мага эмне дебесе дагы ошолорунчу мындай четке жылдырып койгом да. Анан кийин ушунчалык мен күйөөмө берилип атсам, эмне үчүн анда мен ошондой баалабайт деген чечим болгон да. Ошондо аябай мындай катуу ойлонгом. Ошо интервьюңузду көрүп атып, буга чейин ошол кайын энеңиз тарабынан же кайын эжеңиз тарабынан кандайдыр бир сизге басым болгондо, мындай өзүңүздүн ата энеңизге мындай арызданып барган эмес экенсиз, өзүңүздүн айтымыңыздан. Ата энеңиз бизге келбе, бир маселең жаралса дагы бизге эч нерсе деп айтпа деп сизди ушинтип турмушка узатты беле, же сиз аларды аяган үчүн ошол эч нерсе деп үн ката алган эмессизби? Жок, менин ата энем мага айткан эмес, кыйналсаң унчукпа деп. Мен аларды аяп аларга айтпачумун. Мындай болуп калган чынын айтайын да, мен ошо күйөөгө тийип аткан кезимде атамдын жумушунда кыйынчылыктар болгон да. Анан ага карабай эле күйөөгө тийип алгам. Анан кийин мен ошо жаш келин болуп жүрсөм, менин тайкем аябай чоң аварияга түшүп, апам дагы аябай оор абалда болуп жүргөн. Андан кийин дагы 1-2 жылдан кийин апам катуу ооруп калган, аябай операция болуп, анан ошолордун баардыгын байкап атып, мен аларга эчтеке айткым келген эмес. Чынын айтсам, мен эркелик кыз болгом. Күйөөгө тийгенге чейин мындай эч жагынан кемчилик көргөн эмес кыз болгом да. Бирок ата энемди аябай сыйлачумун, аябай катуу. Ар бир бала жакшы көрөт да. Анан ошон үчүн мен аяп эле аларга айткан эмесмин. 18-19 жаштагы турмушка чыккан айым ошол кезде 10-15 жыл мурун эжемдей сиздей болуп өзүмдү издешим керек, өзүмдү табышым керек деген ой ошол мезгилде 18-19 жаштагы айымдын оюна келбесе керек.
азыр эле мына заман өзгөрүп психолог коуч тренерлер чыгып эле өзүңөрдү тапкыла изилдегиле деп айткан үчүн балким ушундай ойлор келет. Бирок ошол мезгилде 10-15 жыл мурун чанда эле 18-19 жашар кыздын оюна келсе керек да, өзүмдү табышым керек, өзүмө жаккан нерсе менен алектенишим керек, өзүмдүн дүйнөм болушум керек деп. Кичине мен макул болбойм. Мен ойлойм эң негизгиси бул билим алууда, бул турмуштачы. Кыз болосуңбу, эркек болосуңбу, сен адам заты болгондон кийин билим алышың керек, билимдүү болушуң керек. Мен аябай окуган жакшы көрчүмүн. Мектепте англис тилинен биринчи орун алчумун олимпиадада, жада калса химиядан, физикадан биринчи орундарды алчумун. Математиканы аябай жакшы көрчүмүн. Андан кийин ошондой эле менин максатым бар болчу, мен билчүмүн. Мен бул турмушта өзүмдүн орнумду табышым керек деп. Менин ошондой эле келечегим болчу да, ошо мээмде. Ошондой элестетчүмүн. Андан кийин мен күйөө тийип атканда деле ойлочумун, мен деген заманбап деп коебу, кандай десем, шаарда жашаган билимдүү адамдардын үй бүлөсүнө кирип атам, келин болуп баратам. Мен өзүмдүн да жолумду алып кетем. Мен турмуш куруу, аял болуу, келин болуу жана өзүмдүн дагы бул билим алуу. Мен университетте окучумун да, ошо менен да кетем, андан кийин да иштеймин деп. Ошондой оюм бар болчу. Азыр деле ойлойм, ошондой болуш керек деп. Бардыгында жаш болосуңбу, кандай жашка келбесең дагы мындай баланста жүрүшүң керек да. Бардык жагын алып кеткендей болушуң керек. Бирок албетте өзүңө чечим алышың керек. Эң негизгиси сага эмне? Андан кийин ошол көбүрөөк процент орун алат бул баланста. Экинчи орунда эмне, үчүнчү орунда. Бирок бардык жагынан тең кетишиң керек. Мындай бир жагын таштап койбой да. Ошондо мындай гармония, бактылуу болосуң деп ойлойм. Анан бирок эмнегедир меники ошондой болбой калды да. Жашоомдо күйөөгө тийгенден кийин эле менин күйөөм ошо бир интервьюда деле айтып калгам, олкуңду ташта деп деле айткан болчу. Бирок ал өзү билимдүү, аябай акылдуу, жакшы бала болчу, азыр деле жакшы адам, билбейм. Мындай жаш болгон үчүн андан кийин жанында достору балким ошондой болуп калган ошол кезде да. Өзү дагы жумшак болчу. Анан мен ойлойм, ал жумшак адам болчу, мен да жумшак болчумун. Ошон үчүн биз экөөбүз кичине балким мындай тил табышып, мындай отуруп кандай жашайбыз? Сен кандай ролдо болосуң, мен кандай болом? Кандай мамиле кылабыз, башкалар кандай жүрөбүз, кандай позиционирование болот бул жашоодо? Ошондой деп мындай сүйлөшүп болгон эмес. Толгон эже, сиз айтыптырсыз баягы ажырашкандан кийин жолдошум менен жолугуп, мындай өткөн кеткенди талкуулап, чече элекпиз депчи. Сиз ошол нерсеге кайрылгыңыз келеби? Ошо турмушта жашап жүргөндө мен ойлочумун, бул ажырашкандар кандай адамдар, мындай түшүнбөйм деп ойлочумун да алардычы. Меники андай болбойт деп ойлочумун. Андан кийин мен ажыраштым деген сөздөн дагы мындай тартынчумун да, тартынбай мындай мага өзүнчө жашап кеттик деген болсо, жок дегенде эки жолго түштүк деп, ошондой деген мага жакыныраак болчу да. Ошондой экен да. Ошол сөз мага жакпайт дагы эле. Кабыл ала элексиз балким ал нерсени. Ошондой экен да. Дегеним баягы турмушта эки ажырым жолго түшкөндөн кийин жолдошун көргүсү келбеген айымдар көп да. Анан ушул сизди мисал кылып атам да, сиз айтыптырсыз го, баягы жолугуп ошол маселелерди чечким келет, беттешип жүздөшкүм келет кыздарымдын атасы менен депчи. Ооба. Кантип биз такыр эле сен бар кет жогол, сен кимсиң, мен сени көргүм келбейт деген кантип
ойго да келет деп ойлойм. Билбейм, андай болбош керек деп ойлойм. Мен ачык айтайын, мен андай айымдарды түшүнбөйм. Атасы кандай болбосун, бар бир атасы экенин билиш керек. Эгер жок дегенде 3 жашка чыгып калган болсо. Албетте ар кандай эркектер болот. Бирок балким башка күйөө тийип кетип, анан башка ата багып, сонун ата болсо, ал башка окуя. Андайлар деле болот. Анан бирок бар мындай айымдар, кызы, баласы атасын жакшы көрөт, атасы менен жолуккусу келет, бирок энеси ошо аял жок болду, көрбөйсүң, биз кеттик деген ошондойлор да бар да. Ар кандай бар. Кээ бир аялдардын турмушу өтө кыйын болгон да. Аябай зордук, зомбулукту көрүп, аябай балким ошондой кыйын турмуштан чыккан айымдар бар. Ал башка маселе. Ооба, аларды түшүнсө болот го деп ойлойм. Бирок кээ бирөө бар мындай өзү эле аял катары мындай бир жаман көрүп калганда күйөөсүн. Бирок баласы көргүсү келет атса дагы, балдары жакшы көрсө дагы, мен болду бар кет деген. Андай болбойт деп ойлойм. Анан айтылат го, сиз да айтып атасыз, азыр трансформация, коучинг, психолог дегендер көп деп, бардыгы айтат дагы, родология деп, мисалы. Родология дегенге аябай көңүл бурушубуз керек. Баары бир бу каның менен баары бир өтөт. Сен мындай кичинекей болуп тилиң менен бир нерсени айта албасаң дагы, көзүң менен көрүп же болсо сезген болсоң, ошол сенин келечектеги турмушуңа таасир этет. Ошондуктан ажырашып аткан аялдар эң биринчиден баласынын келечеги жөнүндө ойлонуш керек. Баласынын жүрөгү жөнүндө, ошо душасы жөнүндө, духу жөнүндө ойлонуш керек. Травма болбосун баладачы. Ошо анан кийин ошон үчүн эң биринчи мен ошо күйөө менен жолуккум келген. Дагы эле ошентип отуруп сүйлөшкүм келет. Бирок жакшы андай болбосо дагы алга көңүл, балдарыма көңүл буруп турат, жолугуп турат, ошонусу аябай сонун да. Бирок азыр балдарым чоңоюп калды да, эми мейли деп мен деген күтпөй деле калдым мындай сүйлөшөлүк дегендичи, атасы менен балдарымдын. Бирок кичинекей кезинде биз ажырашканда балдарыбыз кичинекей болчу да. Анан кийин кантип ошо балдарым аркылуу алмага балдарда мен жокто алып кетсек, мисалы, же иниси аркылуу балдарды алып кетет, анан кийин балдарым аркылуу апаңарга мындай деп айтып койгула деп. Ошентип айтып жиберген бул туура эмес. Балдардын психикасына таасир этет. Ошондой болбосун деп, менде деле бир мындай жерде вопростор болуп калчу да, ошо балдардын атасына кайрылгым келчү да. Балдарым аркылуу кантип ошону мен аларга атаңарга айтып койгула деп айтам. Бул балдарым жөнүндө ойлогонум үчүн менчи келечекте ойлоп калат да, атайын ушинтип сүйлөшүш керек экен да, бири-бири менен сүйлөшпөй балдар аркылуу эле бири-бирине информация берип туруш керек экен да. Бул туура эмес. Билесиз да, ошон үчүн мен ошентким келген. Мен сени сүйөм, кел менин жашоомо кайра кел. Мен жаман экенмин, мен бардыгына макул кайра боломун. Кел мага жабышчы деген андай ойдо эмес. Сүйлөшкүм келет деген. Ошо эң негизгиси балдарыбыздын психикасы туура болсун, травма болбосун деп. Ошон үчүн анан албетте ажырашкан кезде мен финансы жагынан да аябай кыйналгам да. Көз карандык деп коет го, мындай жолдошуңду эле карап отурчусуң да, чынын айтсаңчы. Мындай кичинекей бизнес деп ойлогонуң менен мындай хобби деле бир-эки кийим тигип коюп эле андан акча деле таппачумун да. Анан кийин ошо өзүңдү толугу менен ага арнап коюп,
Анан кийин бир күн ушундай ажырашып калсаң, акча каражаттан кыйналасың да. Ошон үчүн деле балким эмес, ооба, чындап эле сүйлөшкүм келчү. Кел чечишип алайлык, ким эмнеге төлөйт, мейли, мен өзүмдү өзүм төлөйм, балдарыма сен муну төлөп бере аласыңбы деген. Ошондой ачык сүйлөшкөнгөчү. Ошого эле дагы. Сунуш кылдыңызбы же ошол кел жолугалы сүйлөшөлү деп өзүңүз биринчи кадам жасадыңызбы? Эгер жолдошуңуз тарабынан макул эмес менен жок, мен жолукпайм деп айтканы эмне себеп болду ага деп ойлойсуз? Ооба, мен айтып жүрдүм көп эле жолу. Анан кийин телефонум блоккада түшүп калып жүрдү. Эмне кыласың, жолукканда эмне депчи, ошондой көп эле болду. Эмне үчүн анткенин мен билбейм. Кээ бирөө азыр ачыкка барды чыгып калды да, мен буга чейин эч кимге деле айтпачумун деги ойлойм. Бул дүйнөдө меникинен да кыйын, дагы башкача өзгөчөлүктөр менен болгон канча адам болсо ошончо турмушта. Анан кийин ар бир эл ушинтип айтып бере бербейт да. Эмнеге ал менен сүйлөшкүсү келбейчү? Мен ал жөнүндө эчтеке деп айта албайм, бирок ошол ачыкка чыккандан кийин кишилер мага айтып калды, балким сага таарынып жүрдүбү депчи, балким сага таарынып калган деп, сен балким аны таарынткансыңбы депчи, балким билбейм. Балким чындап эле катуу таарынган мага. Ошого дагы мен көпкө кыйналып ойлонуп жүрдүм. Таарынтып койдумбу деп. Бирок карасам мен бактылуу болоюн дегем да. Эне катары, балдарымдын энеси катары, аял катары, аял заты катары мен бактылуу болоюн дегем. Мен өзүмдүн болгон күчүмдү, болгон аракетимди кетиргем аны бактылуу кылыш үчүн. Бирок мен эки тараптан мындай сүйүү балким болчу, бирок ошо колдоо ошондой болсо экен деген ойдо болгом да. Анан андайды мен күтө албайт экенмин, ага жетпейт экенмин деп мындай деңгээлге ошондой ойго жеткенде анан мен ажырашканга жеттим. Эгерде сиз айым катары бактылуу болсоңуз, бүгүнкү ийгилигиңизге жете алат белеңиз? Ушундай бир мода дүйнөсүндө бир ачылыш жасап, бийиктиктерди багынта алат элем деп ойлойсузбу? Ошол кезде балким сизге баягы жолдошуңуз көңүл буруп эле, үйдө отуруп эле, экөөңүздөр бири-бириңиздер менен сүйүшүп, жакшы мамиледе болсоңуз, ушундай ийгиликке жете алат белем деп ойлойсузбу? Күйөөм менен жашасам деле ошол ийгиликке жете алмакмын. Мен ажырашкандан кийин максат коюп, мен ийгиликтүү болуп, белгилүү болуп, мен буларга көрсөтөм, мен мындай болом деген болгон жок. Жанымда кыздар, айымдар бар болчу, ажырашкан. Андан кийин мындай таанышып калдым да. Деп айтып калышчу да, орусча тилинен доказать койчу деп. Аябай мага катуу тийчү да. Кандайча, кантип ушинтип жашаса болот деп. Бирөөгө вот хочу доказать, мен сага көрсөтөм деп. Кантип бул деген бактылуу жашоо эмес, бакыт талай жашоо бул деген ушу процессти күнүмдүк жашоо, Анан кийин мен ошол бир күнү ага мен ушундаймын деп көрсөтөмүн деп, ага чейин кыйналып, өзүнүн бактысы үчүн эмес, башка билбейм, башкаларга далилдеш үчүн. Ошентип жашаш бул эмне деген, бул туура эмес. Деп мен ойлочумун. Ушундай тагдырлар көп да, ошол мен бирөөгө далилдейм, өзгөчө жолдошумабы же мурунку кайын журтума далилдейм деп ийгиликке жеткен айымдар абдан. Ананчы андайлар көп экен да. Мен түшүнбөчүмүн. Анткени менин состоянием башка болчу. Ар бир айым ар кандай да, ооба. Анан мен ойлоп калдым, анан кийин мен күйөөмдү күтүп жүрчү экенмин да, ажырашкандан кийин. Анан ошол күйөөмө жага турган аял образда сакталып калгым келчү экен. Ошондуктан мен өзүмө жол ачпачу экенмин ийгиликтерге. Мен мындай эч кимди көрүнбөгөн эле, билинбеген эле, өзүмдүн күнүмдүк жашоомо акча жеткен
ошондой иштеп эле ушинтип эле жүрө берсем экен деген ошондой бир чекке ушундай киргизип койчу экенмин да. Анткени мен аны күтүп жүрчү экенмин. Ага ошондой жагат да депчи. Анан бир күнү бир досума барып калдым. Ал ошондо коучтардын бири азыр биринчилердин бири болчу да. Жөн эле чакырып калды. Келчи көрүп кетчи деп. Барсам ошол жерде бир оюнду ойнотту да. Мен мындай көңүлүмдү койбой жөн эле күлкүм келип эле эмне жардам бермейли дегенсип. Андан кийин эле бир суроо берет, экинчи суроо берет. Андан кийин мен мээме жетти да. Мен ошо эмне мен анын ой пикирин карап дагы эле канча жыл өтсө дагы ошондо 5 жыл өттү беле билбейм күйөө мен ажырашкандан кийин ошондо деле эмне үчүн мен аны күтүп жүрөм, ошонун ою менен жүрөм депчи. Ошондон кийин билесизби мен ийгиликтин артынан ийгиликке жетиш баштадым. Атайын эмес, өзү эле жолдорум ачылып баштады да. Мындай көп акча таап баштадым, элге жардам берип баштадым. Анан бир күнү мен сездим, мен аябай эле күчтүү айым болуп калыптырмын го деп. Мен ушу күйөөмсүз деле жашап калдым го, мен ансыз деле жашай алат турбаймынбы депчи. Мындай 100% ансыз жашай алам депчи. Ага чейин мына 50%га жеткен, 70-80 болгондо дагычы мындай кичине мындай кыйчалаңдап мындай дагы ал келет го, мен аны менен кайра чогуу болом го деген ошондой бир акыбалда жүргөм да. Анан кийин 90-99 элечи мындай. Анан 100% ошо мен күчтүү экенмин дегенде анан кийин мен өзүмө башкача көз карандык болуп калдым. Анан ошондо мага жетти. Мен буга көрсөтөмүн. Мен мындан ашамын. Мен кыйынмын деген ошондо ушинтип өзүм жөнүндө айтып баштадым. Ошол акыбал ар бир айымга ар кандай деңгээлде жетет экен да. Ар кандай периодда. Кээ бирөөнө ажырашкандан кийин эле, кээ бирөөнө 1 жылдан, кээ бирөөнө 5 жылдан, кээ бирөөнө 10 жылдан кийин балким, кээ бирөөнө такыр жетпейт өмүрүндө. Ушундай энелер, аялдар деле бар экен, ажырашып өмүрү бою күйөөсүн күтүп, мындай эч кимге күйөө тийбей, же эч ким менен мындай же ийгиликке жетпей, ошентип анан ошо менен кеткендер деле бар болот экен. Бирок меники ошо жакшы, ошого жеттим. Азыр ошол далилдейм деген оюңуздан кайттыңызбы же дагы деле ошол ойдосузбу ушул азыркы учурда? Жок, мен азыр деле бирок бирөө далилдейм деген, докажу деген мааниде эле андай менен жашабайм өзү. Өзүмүн колуман эмне иш жараткан, кандай жакшылык жараткан мага ошондой колуман эмне келсе, ошону эле кыла берем. Ошол процесс учурунда эле ийгиликке жете берсем, башкалар баалап баа берсе, анда макул, жакшымын дейм. Ошол эле учурда эгер мындай утулуп калып, же болсо бир койгон максатка убагында жетпей калып болсо дагы мындай көңүлүмө чөмүлүп дейби, мындай кыйналып, өзүмдү жек көрүп, мындай андай болбойм. Ошондо деле жеңил жүрөм. Болгон иш болду, ошондой болуш керек болчу экен анда деп. Ошон үчүн ошентип эле жашайм. Бир интервьюңузда айттырсыз да, ошол баштаган ишиңизде баардык эле жолу ачык болуп эле оңой кеткенди айткан экенсиз. Мындай Кудай баарын сизге даярдап койгондойчу. Демек, бул нерсенин баары баягы өзүңүздү тааныгандан кийин анан болгон турбайбы? Кудай ар бир адамды колдойт. Ар бир адамды Кудай жакшы көрөт. Ар бир адамга Кудай шарттарды түзүп турат. Бирок сен ошону байкайсың, байкабайсыңбы, бул сенден болот.
өзүңдү изилденип өзүңдү билгенден кийин ошондо ошо жолдорду байкап баштайсың. Өзүңө ошо жолдорго бутуңду коюп алдыга басканы уруксат бересиң. Өзүңдү өзүң чектеп тура берсең, жолуң жабык деп сезиле берет. Ошон үчүн Кудай мени дайыма эле колдойт. Төрөлгөнүмөн келип баштап эле колдоп жүрөт. Кудайыма шүгүр. Анан дайыма эле мага сонун шарттарды түзүп турат. Кээ бир учурда мен өзүм мындай тоскоолдук кылып коем. Эмне себептен? Кылып койчумун деп айтайын, азыр кылбайм. Анткени ошо кандай жакшылыктар келатса, ошо баардыгына макул болушуң керек да. Биз өзүбүздү эмнеден токтотобуз? Биз өзүбүз корккондо. А бирок максатың бар болсо, мындай мечта болсо, кыялың болсо, ага сөзсүз жетесиң. Ал жөндөн жөн эле сага берилбейт. Кудай сага ошондой ойго жеткизгени, мээңди, иштегениңди ошону сага белек кылып берип койгон болсо, анда шарттардын баардыгы болот. Сен коркпошуң керек, өзүңө ишенишиң керек. Ошондо күтпөгөн жерден жакшылыктар өзү эле келе берет. Анан өзүң байкап каласың ошол ийгиликке, ошол сонун бир деңгээлге жеткениңди. Ошол иш баштаганда жолун өзү көрсөтөт деп айтып коет го. Бир ишти баштаганда эле анан жолдор табылып ачылып баштайт депчи. Ошондой болгон турбайбы сизде? Баардыгында ошондой болот. Толгон эже мындай ой жаралды да менде. Мен көп эле бир топ ишкер айымдарды билем да. Ошол ишмердүүлүктө жүрүп, аягында мындай орусча айтканда железная леди болуп калышат да. Сиз ошол нерседен коркпойсузбу? Корком. Чын айтам. Азыркы учурда корком. Келечекте балки мен башкача айтып калам. Азыркы учурда корком. Анткени мен буга чейин айтып кетпедим, баардык жаным баланс болуш керек деп. Менде азыр баланс жок. Менде азыр толугу менен ошо жумушума, анан үй бүлөмө көңүл буруйм. Бирок үй бүлөм, кыздарым, анан ошо менин иш чарам да. Бирок аял катары мен дагы эркектен сүйүктүү, мага жаккан мырзага жолугуп, ошо менен мындай баары бир турмуш кургум келет. Анан кийин мага мурда көп айтышчу да. Азыр ошо женские практики, трансформация, коучинг, ошо психолог дегендер кайталып кетип, ошо актуальный болот ба? Анан кийин ошондойлор мага кайрылып мени көргөндө айтып калышчу да. Тиги женские практики дегендин коучтарычы. Сиз өзүңүз эле женственныйсыз. Женственная деп айтышат го орусча. Сизге бул коучинг кереги жок. Сиз аябай эле женственныйсыз. Сиз баары бир бакытыңыз табасыз деп эле. Бакытыңыз сизди табат деп эле. Өзү ушундай айтып коюшчу да. Анан кийин чындап эле ушундай көрүнчүккенмин да. Анан жыл өтүп атат. Ажырашканда 30 жаш болсоң, 35, 38, 40-тан ашып баратсаң, анан ойлонуп баштайт экенсиң. Бирдемке туура эмес го деп, анан ойлоп баштайсың. Мен анда эркек болуп баратам, 100% депчи. Айтат го, ар бир адамда женская и мужская части есть депчи. Анан кийин кимисиники көбүрөөк, бир айымда эркек жагы көбүрөөк, экинчисиники кыз жагы көбүрөөк. Ар кандай эркектер деле ушундай. Анан кийин мен ошентип ойлонуп калган болчумун, кээ бирдечи, бул жакын арада. Ошон үчүн мен железная леди дегенден корком. Андай болгум келбейт. Бирок айтып кетем, менин характерим железный болуп калган. Мен жумушумда железная ледимен. Бирок ошол эле учурда жумшакмын, мындай баардыгы орунда болсо, баардыгы сонун аткарылып аткан болсо, күлүп, алар менен дагы
ошо сүйлөшүп ушинтип отурабыз жумушумдачы. А бирок улуу кичүү карабастан жумушка кандай бир должностька келбесин, ошол должностька ошо жумушуна жараша функцияларын аткарбаса, мен железно катуу айтып коем. Ошон үчүн азыркы учурда менде көп эле адамдар иштейт да колум астымдачы. Анан көп эле алмашкан адамдар, келип кеткендер болгон, кээ бирөө таарынып кеткен болгон, кээ бирөө бир нече жылдан кийин өтүп кеткенден кийин кайра келип, Толунай эже мен сизди түшүндүм, өткөндө ошо кеткенимде таарындым эле, а бирок сиз туура айткан экенсиз да, мына мен өзүм ошондой акыбалда болуп азыр сизди түшүнүп атам дегендер бар. Ошон үчүн ошондой. Дүйнөлүк брендтердин катарына тургум келет деп айтыптырсыз да, алардан кем калгым келбейт деп. Жанан бул амбиция сизде качан пайда болду? Ушул ишкердүүлүктү баштаганда элеби же бир ойдон, бир нерсени көргөндөн анан ошол ушундай кылышым, ушундай болушум керек экен деп максат койдуңузбу? Байра деп брендти атап атканда, мен ошо Кыргызстан менен чектелбей эле башка улуттар деле, башка адамдар дүйнө жүзүндөгү түшүнсө экен, ушу жакшы эстеп калса экен деп ушул атты. Ошон үчүн аябай ойлонуп атып ушул атты тапкам. Бирок анда менин ички дүйнөм, сознанием, анан подсознание деп коет го, аларым ошондойго даяр эмес болчу. Бирок алыс жакта бир ошо кыялдарым бар болчу. Ишеним бар болчу. Анан дизайнер деп мени атап башташканда ошондо уялчумун, түшүнбөчүмүн, эмне үчүн мени мынтип айтып атышат, бул туура эмес деп, бул бир даража депчи, мен ага жете элекмин деп. Анан кийин өзүмдү салыштырып баштадым башкалар менен. Анан ошондо чындап эле мен сонун нерселерди жаратат экенмин аларга караганда деп. Анан ошондо ооба мен дизайнермин деп калгам. Андан кийин кийимдеримди сатып баштаганда конкуренция көбөйүп баштады. Анан ошондо да өзүмдү салыштырып баштадым башкалар менен. Ошондо дагы өзүмө баа берип, өзүмдү баалап, мен анда мындайга жете алат экенмин, ооба мен мындаймын деп. Ошентип өсүп аттым да. Анан кийин ошо чет өлкөлөргө чыгып баштадым. Биринчи жолу чыкканда аябай коркком, билген эмесмин каяка баратканым. Бир кичинекей бир көргөзмө болсо, ошону аябай чоңдой көрүп, аябай сүйүнгөм, мисалы да. Андан кийин башка көргөзмө барып, дагы өлкөдөн өлкө, Париж, Милан деп, ошондо дагы көздөрүм ачылды. Анан ошондо дагы бир деңгээлге, даражага жетип, ошондо өзүмө максат койдум. Мен анда дүйнөлүк деңгээлдеги бренд боломун деп. Мен даярмын ошого деп. Менин ошо ичимдеги ошо железный ледим ошого жетет деп. Ишкерлер бир ишти баштагандан да башка иштерди башташат да, негизи анан өзүңүздүн кофейняңыз бар экен. Ооба, кофейняда ачтым былтыр. Былтыр ачтыңыз, Аны кандай максатта, кандай тилек менен ачтыңыз? Мен өзү келин болуп жүргөндө тамак жасаганды жакшы көрчүмүн. 1 сааттын ичинде 2-3 тамак оңой эле жасап койчумун. Конокторду тез тосуп, столду, дастарканды толтуруп койгону кыйын болчумун. Анан кийин эле жашоо мындай татаал болуп башталганда, анан кийин мен өзүмө акча табышым керек болуп баштаганда, анан кийин дагы башка адамдарды багышым керек болуп баштаганда, тамак жасаганы убакыт жетпей калды. Анан кийин жөн эле курсакты тойгузуу максатында эмес, мен ошону деле жаратман болгум келди да. Ошо деле чыгармачылыкта, ошо делечи, ошо кофейням аркылуу, ошо өзүмдүн орусча айтып коет го, гостеприимность, кыргызча кандай дейт ошо? Меймандос.
меймандостугу меймандостугумду көрсөтөйүн деген мааниде ачтым. Анткени ошол жагым мындай бош болуп аткандай сезилип атканда, мындай толбогондой болупчу. Ошон үчүн эң негизги максат. Бирок анын балдарым да өсүп атты да, кыздарым. Экинчи кызым аябай окумуш сонун тамак жасайт да, 9 жашынан баштап тамак жасайт. Коркпой, өзү эле мен өмүрүмдө жазбаган нерселерди жазачу да, ошол жашында эле. Азыр мына быйыл 16га чыгат. Анан ошондо ойлоп койгом, ар бир кызыма бизнес ачып берем деп. Анан бул кызым мисал тамак жасаганды жакшы көрөт. Ага анда ошо ресторанбы, кафеби, кофейня ачып берем деп. Анан ошол дагы түрткү болду. Ошо, анан башка кыздарым деле кыялдарын карап турам. Ушул нерсеңизди колдойм, анткени кыргыздар багы уул балага көбүрөөк көңүл буруп, аларга бизнес ачып берип эле анан кыз бала мындай четте калып калат да бир азчы. Кыргыз менталитетинде. Туура. Мисалы үчүн, турмуш кураарда дагы эркек баласына кредит алса дагы той кылып үйлөнтөт, анан кыз баласы мындай ала качып кетсе деле макул болуп олтуруп калгандар бар да. Анан ушул сиздин баягы кыздарыңызга колдоо көрсөткөнүңүз абдан жакты. Эми кыздарыңыз тууралуу кыскача айтып өтсөңүз, кошумчалай кетчү нерсе мындай азыр баардык нерсе тагдыр, Кудайдын буйругу, бирок мындай азыр карма деп атпайбы Толгон эже? Ошол кыздарыңыздын тагдыры сиздикине окшош болуп калбайбы деген ойлонуп көрдүңүз беле бул жаатында? Мындай да, мен ошол жөнүндө ойлонордо, өзүм жөнүндө ойлоноюн дедим. Өзүм жөнүндө ойлонгондо мен мындай чечимге келдим. Мага азыр эме нумерологдор көп го. Нумерологдор өздөрү да кайрылат да. Ой, Толгон эже, эле Толгон айтам, подарок болсун менден. Туулган күнүң качан эле? Там, когда у вас день рождения, давайте мы вам посчитаем. Санап берип коелукчу нумерология. Бул подарок сизге. Бул туура чыгат депчи. Ошентип мага кайрылышкан да. Анан кийин мен угуп коем алар мага жазгандарын. Анан кийин айтып калышат. Это была у вас кармическая связь депчи. Жолдошум мененчи. Анан ойлойм, мен өзүм аны кармический кылып койдум. Башынан кармический бойт деле болчу. Эгер мен башынан эле байкап, жок үйлөнбөйлө коелукчу деп койсом. Мен ойлойм, бул дүйнөдө киши өзүн сезгени, өзүнүн интуициясын, өзүнүн ички тили, үнүн укканы, сезгени, байкаганы билсе. Бул аябай Кудайдан бизге берилген аябай мындай жардам экен да. Мындай компас да. Жолду багыт көрсөтүп берет. Менде мындай болгон, биз күйөөм экөөбүз үйлөнөрдө эле кичине ойлонуп калгам. Токтой турсакпы депчи. Анан кой уят, элдин баарына той болгон атат деп айтылып калды деп күйөө тийгем. Ошондо эле кичине мындай сезген экенмин. Анан күйөөм экөөбүз үйлөнгөндөн кийин боюбузда болбой жүрдүк да, боюмда болбой жүрдүм. Ошондо да ойлоп койгом, балким мага Кудай бергиси келбей атат мындай. Толгон токто, убагында токтотуп кой дегендей эле белги болуп атат деп мен ошондо эле аны билгем. Бирок ойлогом, жок, мен туура эмес ойлоп атам депчи. Бирок бир четинен жакшы ошентип ойлогонум делечи. Туурабы, туура эмеспи деп ойлошуң керек. Бирок аябай катуу сезишиң керек өзүңдө. Анан карасам, оба ата-энем, атам жумуштан ал кезде түшүп калган. Апамдын энеси, тайкеси авария болуп катуу. Анан апам да ооруп калды. Ошонун баардын байкап мен ошо чындап эле анан кичине бир башка жолго өзүмдү буруп кетсем, турмушум деле башка болмок. Анан мен өзүмө ошо кармический связь кылып койдум. Өзүмө ошол жашоого кирдим. Ошону уруксат бердиңиз, Уруксат бердим. Анан кийин бирок
аябай сонун кыздар төрөп алдым. Кудайыма аябай сонун мага белек кылып берди да бул жашоо. Анан кийин бирок ажырашкандан кийин ошол өзүмө ошондой кылып койгон үчүн мына көптөн бери мен ошон үчүн күйөөгө тийбей жүрөм. Ошо кармамды отрабатываю. Канчалык алыс кете берсең туура эмес жака, ошончолук өзүңө келиш үчүн ошончолук дагы алыс жолду жүрөсүң. Ошондой. Ошо эми азыр өзүмө ошо жеттим да, азыр жеттим деп ойлойм. Эми мындай нулевой стадиямда, таза стадиядамын да. Толгон эже ушул сөзүбүз аягына чыгып калды, бирок ошол учурда мен сизден бир суроо бергим келип атат. Өзүңүз менен сыймыктанган учур, Толгон ай сен азамат экенсиң деген сезим сизге кайсыл учурда келди? Балким бир көргөзмөңүздө же бир ошол ишканаңызды жаңыртканда айтор өзүңүз менен сыймыктанган учур болдубу? Болду. Мен өзүмө уруксат берип, бул дүйнөдө акча табышым керек деп мындай уруксат бердим деп да бир айтып кетейин. Чечимге келбедим элем. Анан бир күнү ата энемдин үйүнө баргам да, барсам атам катуу ооруп калыптыр да. Анан ошондо мен аябай өзүмө мындай чечим кылдым. Мени атам сонун кылып чоңойткон. Эч нерседен кем кылган эмес. Эчтекеден, эч нерседен кем кылган эмес. Керек болсо башкалардын балдарынан дагы көп нерсени мага көрсөтүп, бардыгын берген. Алдыда келе жаткан бул заманда азыр чет өлкөгө жөнөтүп баргандайларды балдарына көрсөтөт го. Ошондой эле мага бардыгын атам берген. Ошондо дагы мага мындай үмүттөрү чоң болчу да. Мындай атайын мени кыйнайын деген ой жок болчу, бирок мындай байкап, кызым, сен аябай мындай башкачасың деп, сен аябай келечекте кыргыздын сонун адамдардын, айымдардын бири болосуң деп атам айтчу да мага. Мындай байкачу окшойт кичинекей кезимде бир характеримен. Анан кийин мен ушинтип өзүм бир турмушка киргизип алып, өзүмдү кыйнап, ыйлап, ал жактан чыгып, ажырашкандан да өзүмө келе албай, өзүмдү кыйнап жүрө бергенимди ошондо билип, сезип, эмне үчүн атам балким ошондон ооруп атат деп. Ошону байкап, көрүп, сезип деп, мен атама жардам беремин дедим. Анан ошондо мен атама айткам, ата, эмне керек бардыгын айтыңыз. Эмне кыласыз, мен бардыгын аткарам дедим. Ошондо атам мындай деле көп эчтеке айткан жок, бирок мен билгем, бул керек экенин, тийини кылышмын. Ошолорду мен аткардым. Биринин артынан. Анан кийин жаңы жыл келип баштады. Ошол жылы өзүмдү бактылуу сездим. Ар бири мындай вывод года кылып атканда мен ошондо аябай, мен быйыл аябай жакшы жумуш жасадым, мен быйыл жакшы адам болдум деп. Өзүңүзгө ыраазы болдуңуз? Ыраазы болдум да ошондо. Ата энемди ыраазы кылган үчүн. Сизге чоң ыраазычылык айтабыз. Атайын убактыңызды бөлүп, ушул жерге келип отурганыңызга, анан бизге ишенип, айтылбаган балким буга чейин сырларыңызды айтканыңыз үчүн. Алдыда айтып өткөндөй көрүүчүлөр 100% айымдар. Ушул айымдарга эже катары, сиңди катары айта турчу сөзүңүз болсо. Мен ойлойм, ушу менин ушул интервьюда, подкастта айткан сөздөрүмдүн бардыгынан жакшыларын өзүңөргө сиңирип аласыңарго деп ойлойм. Айтып кетким келет, дагы бир жолу бардык адамдар жакшы көрүш керек, бардыгы сонун, бул дүйнө жакшы, сонун. Сүйүү болсо, ошондо бардык жагыңар кооз болот. Анан албетте эң биринчи орунда өзүңөрдү койгула, сүйгүлө, анан калгандарды сүйгүлө, ошо. Сүйүү болсун. Чоң рахмат, Толгон эже.
сиздин көңүлүңүздү ооруткан балким суроолор учурлар болсо кечирим сурайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, алдыда айтып өткөндөй коногубуз бул берүүдөн өзүңүздөргө пайдалуу, жакшы нерселерди аласыздар деген терең ишеничтебиз. Каналга катталып, жакшы ой пикириңиздер болсо комментарийге калтырып койсоңуздар ыраазы болобуз. Анда кийинки берүүгө чейин саламатта туруңуздар дейбиз.